Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Атамбаевди 7-8 августтагы кармоо маалындагы мыйзам бузуу боюнча адвокат Сергей Селисовдун арызын карап, ушундай чечим чыгарды. Ошондой эле Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен мурдаңкы президент Атамбаев 26-октябрга чейин камакта калтырылды. Сот анын бөгөт чарасын узартуу боюнча арызды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында карады. Адвокат Замир Жоушев соттун чечимини макул эмес экенин, отурумдун атайын кызматтын имаратында өткөндө мыйзамсыз экенин журналисттерге айтып, жазык процессуалдык кодекстин эрежелери бузулуп жатканын билдирди. Экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, ошол экс-президенттен экс-президент статусун алып коюу жөнүндө мүмкүн болуп калды. Бирок ага карабастан жазык процессуалдык кодекс бар, анын конкреттүү нормаларында айтылып жатат. Өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент кармалбайт, сурак болбойт. Ушундай так жазылган нормалар бар. Бирок ошолорго карабастан мыйзам бузуу жолу менен Алмаз Шаршенович кармалды. Кармалгандан кийин ага карата баш коргоо чарасы колдонулуп жатат. Бул одоно мыйзам бузууга жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бөгөт чарасын караган соттук отурумга өзү да катышты. Бирок бир ооз башын көтөрүп сөз сүйлөгөн жок. Бул туурасында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, анын жактоочусу билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына 7-8 августтагы окуя боюнча күбө катары Азимбек Бекназаров да чакырылды. Ал күбө катары суракка чакырылып, тергөө сырын ачыкка чыгарбоо тууралуу документке кол койду. Ошондой эле тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында башкы прокуратура депутат Ирина Карамушкинага Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 43-беренесинин 2-бөлүгү менен 244-беренесинин 3-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыштарды барымтага алууга катышкандыгы үчүн жасоого шектелип жаткандыгы жөнүндө маалымдаманы тапшырган. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен ага карата 8-октябрга чейин үй камагына алуу бөгөт чарасы тандалды. Жарандык активист Адил Турдукулов ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Бул тууралуу Турдукулов өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Анын айтымында 7-8 августта Кой Таштагы окуя боюнча сурак берди. КСДП саясий партиясынын дагы бир мүчөсү Апрель каналынын директору Дмитрий Ложников болсо бүгүн саат 6-да аскер прокуратурасына чакырып алды. Ложников кайсы иш боюнча чакырылганын билбей турганын айтып чыкты. Буга чейин журналист Кой Таштагы окуялар боюнча ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жана УКМКга барып сурак берип чыккан болот. Алим Кримтөөлү Азбатукаевдин 2013-жылы абакта мөөнөтүнөн мурда бошоп кетишине байланыштуу сотко чейинки иликтөө иштеринин арасынан мыйзамсыз баюуга байланышкан материалдар бөлүнүп алынды. Ички иштер министрлиги материалдарды аскер прокуратурасына өткөрүп берди. Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча катышты бар делген жактоочу Али Касымов үй камагына чыгарылды. Анын уулу Мурат Касымовдун айтымында атасы күнөөнү мойнуна алган жок. Ал ортомчу болгонун кошумчалады. Анын билдирүүсүндө атасы Али Касымов мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин жактоочусу болгон эмес. Ал болгону 2012-жылы анын эжеси Яхага 2 жолу кеңеш берген. Ал инисинин ден соолугунун абалы боюнча бошотууну суранган. Бирок Али Касымов бардыгы мыйзамдын чегинде болушу керек деп айтканы бар. Кримтөөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз чыкканына байланыштуу мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча 20-августта иш козголду. Жолдубаеванын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, үй камагына чыгарылды. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаканов баш болгон 20-га чукул дагы мамлекеттик кызматкерлер, атка минерлер, дарыгерлерге айып коюлган. Учурда бул кылмышка айыпталгандардын арасынан мурдагы президент УКМКнын тергөө абагына камалып турса, калгандары үй камагына чыгарылган. Батукаев 2013-жылы айыккыз илетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абакта бошотулуп, Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу кылмышчы быйыл кайра иликтене баштаган. Аида Салянова болсо ооруканага жаткырылды. Маалыматка ылайык, Салянанын жүрөк булчуңдары сезгенип, улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Анын абалы оор экендиги айтылууда. Анткени менен азырынча чет жерден операция жасатуу боюнча сөз боло элек. Белгилей кетсек, 15-августта Бишкектин 1-май райондук соту Кримтөөлү Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары камакка алынган мурдагы башкы прокурор Аида Салянова үй камагына чыгарылган. Атамбаевдин үй бүлөсү болсо башкы прокуратуранын камакка алынган 120 мүлк боюнча маалымат боюнча өздөрүнүн пикирлерин социалдык түйүндөрдөн билдиришүүдө. Айтымдарында прокуратура көрсөткөн 120 мүлктүн 101-и Атамбаевга жана анын үй бүлөсүнө таандык эмес экен. Ал эми Кыргыз Автомаш 2007-жылдан бери аларга тиешеси жок экен. Ошондой эле башкы прокуратура алардын атына 1996-жылы эле сатылып кеткен үйлөрдү да жазып койгонун кошумчалашууда. Мындан сырткары алардын бир гана банкта 2002-жылы ачылган эсеби бар экендигин
Апрель каналынын эч кандай банк уячасы жок экендигин жазган. Арестован на счет, который существовал с 2002 года, еще с Акаевского времени. Сейчас там мизер остался. Мы все это время жили на это. И сейчас я намеревалась жить на это. Но он арестован. Еще раз обращаю внимание, с 2002 года. Башкы прокуратура 16 август Алмазбек Атамбаевди камакка алынган 120 мүлк деген тизмесин жарыялаган. Анда Атамбаевга жана аялына Кыргыз Автомашка Апрель ТВ жабык акционердик коомуна тийиштүү делген банк уячалар камакка коюлганы көрсөтүлгөн. Башкы көзөмөл орган тараткан маалыматка караганда 5 автоунаа, 4 жер тилкеси, Кой Таштагы ден соолукту чыңдоо борбору, турак үй, Арашандагы жайыт, Кой Таш жана Арашанда көп жылдык дарактар отурулган 3 жер тилкеси мурданкы президентке караштуу экендиги айтылган. Ушунун бардыгына жана Раиса Атамбаева караштуу 3 машина Батыр жана Бишкектеги жеке менчик үй камакка коюлду. Камакка алынгандардын арасында Кыргыз Автомаштын мүлкү, Жалкичи районунда көп кабаттуу үй, ушул эле райондо 18 батыр, Ибраимов көчөсүндө 3 батыр, Матросова көчөсүндө киши жашабаган 39 имарат, ушул эле көчөдөгү жер тилкелери, соода түйүнү, дүкөн, кеңсе, темир жол жана Матросова көчөсүндөгү резервуар, 18 цех, 9 кампа бар. Автомаш заводунда 50-60 гектар жери менен, ЭВМ bir 30-40 гектар шаардын ортосунда жери менен, эгерде азыр ошол приватизацияны алып чыкса, мен билем, алмаз. Ошол заводду 1,5-2 миллион рубльга сатып алган. 1,5-2 миллион рубльга сатып алган. Баш аягы көп болсо bir 4-5 миллионго 5-6 завод сатып алган. Мына ошол акча, ошону эмнеге чыгарбайт? Мен ойлойм, мына бүгүн чыгарыш керек. Правоохранительный мынау органдар, прокуратуралар буларды аягына чейин казып, мынау заводдор кайсыл канча акчага сатылып алган, кайсыл акчага алынган, эмне кылынган? Мен билем, анткени мен жанында көп мындай иш кылып жүрдүк, мисалы. Мага алчы мынау эреке, Нариман мынау цехти алып алчы, сатып алчы деп килейген мисалы гектар жерлерди эмес менен 30 000 40 000 доллардан жөнүнө бөлүп, книжка кызыл китепке бөлүп, анан саткан да булчу. Эч кандай иш кылган эмес, эч кандай производство кылган эмес бул. Мен муну айтып келсем, эл ишенбейт да муну. Мына эми тастыкташ керек. Органдар коркпой, үркпөй, анткени ушул күнгө чейин эле, ошол эле правоохранительный органдар, ошол эле башка мамлекеттин органдарында бүт Атамбаевдин кадрлары отуруп, мына ушул убакка чейин ушул бийликтин, ушул өкмөттүн ишин жылдырган жок. Атамбаев Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарды. Быйыл 7-8 августта күч түзүмдөрү аны Кой Таштагы үйүнөн кармап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камашты. Алгач Атамбаев Кырымтөөлү Азизбат Укаевдин 2013 жыл түрмөдөн мыйзамсыз бошонуп кетишине байланыштуу айыпталып жаткан. Кийин ага коюлган түрдүү кинелердин саны 10дон ашты. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов Орусиядан келгенден бери 2 жолу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана 2 жолу каржы полициясына суракка күбө катары чакырылды. Белгилүү болгондой башкы прокуратура 2017 жылдын 28 сентябрда ошол кезде президентке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир Кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Эми ал ошол иштин алкагында күбө катары суракка чакырылууда. Бабанов шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кетип, жакында гана кайтып келген болчу. Ал Амир Темирдеги сөзүндө улут аралык чыңалууга чакырык жасабагандыгын ушул күнгө чейин билдирип келет. Толук кандуу менин видеому карап чыксаңар, эми ошол видеодон көрсө болот да, ошол жерде чакырык барбы, же чакырык жокпу. Ошол жерде мен кайрылып атам. Жана бандиттерден коркпогула деп, баарын коркутуп аткандан кийин коркпогула деп. Келип туруп добуш бергиле деп, ошол негизинде болду. А мен жанагы айткан чөгөлөп турганча тике туруп өлгөн деп мен болсо ар бир областка барганда айттым. Коркпой келип добуш бергиле деп туруп, ошол негизде болгон чакырык. Мен дагы айтып атам, Онадыр боюнча. Мен айтып атам, биздин мамлекетибизде көп улуттуу болгонубузга сүйлөшүбүз керек деп атам. Көп улуттуу болгонубузга сүйлөшүп, баардык биримдикте, ынтымакта биригип туруп мамлекетти көтөрүш керек деп атам. Сөзүмдө уландысын көрсөгө, мен айтып атам, кыргыз дыйкан огороддо жүрсө, жанында өзбек дыйкан жүрөт деп атам. Кыргыз аскерде жүрүп мынтык кармаса, жанында өзбек турат деп атам, өзбек жаранып турат деп атам. Мен биримдикке чакырып атам арды. Арды бөлүү немеге чакыруу жок. Адан тышкары ал жерде өзбек калкы болгон жок, арды кыргыз калкы да болду ал жерде. Мен ойлойм, Онадыр боюнча Кудай буйруса азыр эми болсо бул иш жабылган эмес, себеп дегенде мен болгон жокмун мамлекеттин. Кудай буйруса мен ойлойм, мен келдим, мынакей азыр жооп берем.
жооп бергенден кийин мен ишенем бул иш болсо жокко чыгарып атты. Алгач каржы полициясына барганда Өмүрбек Бабанов 5 саатта сурак берген. Чыккандан соң ал Кыргызстан коммерциялык банкы тууралуу сурак бергенин айтып, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн башка жагдайлар ачыкка чыгара албай тургандыгын билдирген. Суракта тергөөчүлөр ага сылык сыпаа мамиле кылганын да кошумчалаган. Во-первых, благодарен то, что и президент, и руководители силовых органов не стали меня задерживать в аэропорту, спокойно дали мне встретиться с моей семьей, спокойно съездить в мою малую родину. Теперь я всегда говорил, что я готов. Они очень уважительно приносят мне повестку, приглашают сюда на допросы. Следователи очень уважительно со мной общаются. Я думаю, в таком же русле все будет по закону. Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жанданганы белгилүү болгон. Каржы полициясы 11 апрелде аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаевди бир канча саат суракка алган. Бабановдун талапкерлери бул жагдайды каралоо алардын лидерин өлкөгө келтирүү аракети катары баалашкан эле. Азырынча Финполиция Өмүрбек Бабанов кайсыл берене боюнча сурак берип жаткандыгын ачыкка чыгарып айтат. Бабанов Орусиядан келгенден бери жакын туугандары саналаш достору менен жолугуп, кичи мекенен таласта элди чакырып түлөө өткөргөн болчу. Анын чоң саясатка келүү азырынча ниети жок экендигин да айтып өткөн. Мен болсо саясаттын чоң тепкичи, мен ойлойм, саясаттын чоң тепкичи, бул болсо президенттикке талапкерлик. Мен элиме чыктым программамды. Колдоп бериле, колдоп берсеңер мен бул ишти жазайын дедим. Элим өз добушу менен колдоду. Мен экинчи орун алдым. Мен шайлоодо айттым, шайлоо болду дедим. Шайлоонун жыйынтыгын тааныдым. Анан жанагы 10 адыр боюнча мен таанып алсам шайлоонун жыйынтыгын, митинг чыгарсам, анда ошондо болсо болот. Мына аяк ошого деп мен тынчтыкка чакырдым анда. Экинчиден мен ошондо айттым. Эми осы элиме мен анда башкача жардам берейин деп. Саясаттан кеттим деп айттым мен. Бирок сиз буга чейин кеттим деп бир нече жолу айткансыз да. Бирок келбедиңизби кайра? Мен мекениме келдим деп, мен саясатка келдим деп. Мекениме келдим деп. Бабанов 2017 жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги оппоненти болгон. Президенттик шайлоодон кийин ал Орусияга чыгып кетип, эми гана кайтып келди. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого жөнөтүлдү. Муну менен Жогорку соттун чечими буга чейинки чечимдердин баарын жокко чыгарды. Эми ишти Бишкектин 1-май район соту кайра карамай болду. Анан ой кеткен, бул баягы эле Атамбаев кетсе да Атамбаевдин жолу менен кетет окшойбуз го деп. Бирок соттордун жана сот процессинде мурда соттор башын жерге салып эле эчтекен укпай эле, күбөлөрдүн да сөзүн укпай эле деме кылбай эле отуруш. Азыр кичине живой неме болушуп, адвокаттарга сөз неме кылып дегене сурап бир демелер тактап, анан кийин жанагы кеңешчи бөлмөдөн келгенден кийин мен окуганы ошол жерде олтургандарды, сыртта угуп тургандардын баардыгына өтө чоң овация, кол чабуулар менен болду да. Жактоочулар Текебаев менен Чотонов россиялык бизнесмен Леонид Маевскийден пара албаганын далилдеген фактыларды таап чыгышканын билдиришүүдө. Тергөөнүн версиясы боюнча 2010 жылы 13 майда Леонид Маевский Бишкектеги мейманканалардын бирине жайгашкан. Чынында ал күнү ошол мейманкананын каттоосуна Маевский эмес Леонид Борисов деген катталганын белгилешет адвокаттар. Ошондой эле юристтер айып таккан дагы бир негизги күбө россиялык бизнесмен Алексей Модин тергөөдө жана сотто жалган көрсөтмө бергени айтылууда. Модин өз көрсөтмөсүндө Мегаком компаниясынын көзөмөл пакетин алуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду алгач 2010 жылы майда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жайгашкан өкмөт үйүндөгү Текебаевдин кабинетинде болгонун айткан. Андан кийин Супарай ресторанында жолугушканын да билдиришкен. Чынында биз 5 жагдай менен кайрылганбыз. Эми аны бир сөз менен эле айтса болот. Мурда каралып жатканда бир дагы далил каралган эмес, бир дагы далил изилденген эмес. Акталганга мүмкүн болчу далилдер топтолгон эмес. Ошол далилдерди биз топтоп бүгүн алып келип көрсөттүк. Жогорку сот ага баа берип туруп, мурдакы мыйзамсыз өкүмдүн бардыгы жокко чыгарылды. Эми жаңы жагдайлар менен, жаңы далилдер менен мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө дагы башка көптөгөн мурда айта албаган, көрсөтө албаган, билдире албаган адамдар жаңы келип айтып беребиз деп бизге кайрылып жатышат. Эми 1-май райондук сотунда жаңы далилдер менен, мурдагы каралбаган жагдайлар менен каралып, сөзсүз түрдө
Текебаев да отчетомозда акталат. Эске салсак, 2017 жылы 25 февралда башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана башка адамдарга карата кылмыш жаза кодекстин 303 беренесинин 1-бөлүгү коррупция жана 166 беренесинин 4 бөлүмүнүн 2-3 пункттары алдамчылык камтылган беренелер боюнча кылмыш ишин козгогон. Козголгон кылмыштын алкагында Текебаев менен Чотонов кармалган. Россиялык бизнесмен Леонид Маевский Текебаев Альфа Телеком компаниясынын башкармалыгына кирүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн $1 миллион алды деп айыптап депутаттын үстүнө арыз жазган. 16 августта Бишкектин 1-майрандык соту Текебаевди коррупция боюнча күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыраткан. Шаардык сотта жана жогорку сотта бул өкүмдү колдогон. Менин жеке оюмча бул абдан кеч болуп калды. Анткени Өмүрбек Черкеш 3 жыл өмүрүн ошол колонияда өткөздү. Бул адилетсиздик болду. Мурунку режимдин чыгарган оюндары боюнча бул Атамбаевдин мындай жеке өзүнүн мындай кандай десем оппонентке кылган мамилеси болуп калды. Ошонун кесепетинен мына адам деген ушул 3 жылдын ичинде канча деген мамлекетке салым кошмок, канча деген мыйзам долбоорлорун чыгармак деги эле саясатта мындай балким саясатта башка өзгөрүүлөр болмок, балким баягы кой таштагы нерселер болуп кетмек эмес, адам өлүп кетмек эмес деген ойго келесиң да. Учурда Өмүрбек Текебаев Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда дарыланууда. Анын учурдагы саламаттыгы тууралуу аталган оорукананын директору Сауырбек Жумабеков маалымат берди. Айтымында Өмүрбек Текебаев омурткасын дарылатып жаткан. Омурткасына мурун операция жасалган экен. Омурткалары бошоп калгандыктан көпкө тик тура албайт деди. Анын операция жолу менен бекитүү керек. Тилекке каршы анын жүрөгүндө көйгөй бар экен. Кан басымы туруксуз болууда. Омурткасы жана жүрөгү да дарыланууда. Качан гана жүрөгү жакшы болгондо операция жасалат деди Жумабеков. Bir жума мурун эле жүрөгү ооруп, кайрадан баягы кардиологторду чакырып дарыланып аткан. Азыр дагы ошол кардиологторду кайра чакырып, анткени давлениясы көптөн бери эле түшпөй аткан. Азыр биз кетип атканда уже бригада келген. Ошол врачтар келип азыр карап атышат. Жогорку сот Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнгул Чотоновдун ишин кайра кароого жөнөткөнүн сот акыйкаттык деп айтууга болбойт. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка берген комментарийинде билдирген эле. Депутат соңку кырдаалга байланыштуу бийликтин элди алаксытуу кадамы деп эсептей тургандыгын билдирген. Бүгүн болсо Момбеков Өмүрбек Текебаев Өмүрбек Бабанов тууралуу Азаттыкка чыккан бийликке эки Өмүрбектин кереги жок деп айткан сөзү тууралуу билдирүү жасап, айткан жогорудагы сөзүн чечмелеп түшүндүрүп берди. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт туруп, мен ошол айткан сөзүм үчүн Момбеков ошол Өмүрбектердин саясаткарына кайрылып келишине каршы экен деп атат да. Мен каршы эмесмин да. Мен тескерисинче мен буларды кайта келишин бир эмес эки колдоп колдойм. Бийлик өзү каршы болуп атпайбы? Бийлик өзү каршы болуп аткан ошол мисалы Өмүрбек Бабановду сурактан суракка сүйрөй эле ошол эгер саясий мотивде козголгон кылмыш болсо кыскартып койсо болот беле? Болот болчу. Өмүрбек Текебаев тактап койсо болот беле? Болот болчу. Бирок ошого барбай атпайбы? Анан бийлик буга кызыктар эмес деген сөзүмдү айттым. Мындайча айтканда чындыгымды айтам деп чырга кагылып калдым да. Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга карата төмөнкү инстанциядагы соттордун буга чейинки чечимдерин жокко чыгаргандан бери анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттар азырынча сотко кайрыла элек. Бул тууралуу анын адвокаты Талайкүл Токтокунова маалымат таратты. Анын айтымында, учурда Текебаев бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко кайрылчу чечим кабыл алына элек. Адвокат жогорку соттун ишти кайра кароого жөнөтүү чечиминен соң кылмышка шектүүнүн бөгөт чарасы райондук сотто караларын кошумчалады.